Тök десең мейли төгөйүн, төгүлгөн бойдон жөнөйүн. Тагдырымырга аралаш, боорукер, мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштап көрөйүн. Урматтуу тилей көрүүчүлөр, угармандар, орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала дуа тилектерди кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен биз ушул кереметтүү Куранда Исра сүрөсүнүн 23 аятында эне атаңарга уф дебегиле дейт. Ушул ата эне жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге калыңыздар. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин таануучу, шарият таануучу Абдикаримов Суханалиев устаз келген. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Амин. Барыбызга туткан розаларыбыз кабыл болсун. Эл журтуңуз менен амандашып, анда бүгүнкү теманы бир ачып бериңиз тамла. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү темабыз ата энени урматтоо туурасында. Ооба. Ата энеге ислам, сиз менен биздин динибизде, ислам дининде ата энени урматтоо бул ыймандын белгиси жана эң эле чоң болгон ибадаттардын бири болуп эсептелинет. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде да өзүнө ибадат кылуу менен бирге ата энени урматтоону катарма-катар алып келген. Мисалы ушул баягы ата энени урматтоо дегенде, мынакей өзгөчө жаштар, окуучулар, эми баягы биздин балдар, кыздарыбыз жылдан жылга башкача баягы интернеттин тарбиясынанбы же баягы ааламдашуу дейбизби? Талим тарбиясы башкача болуп атат. Ошолорду урматтоо үчүн эмне кылыш керек? Негизи ата энени урматтоо бул динибизде өтө чоң эмеде каралынган, тең салмактуулукта каралган. Ата энеге болгон мамиле деп, ушул биз көпчүлүк учурда эле мындай жакшы адам болуш үчүн же ата энебиз өлгөндө жакшы адам эле деп коет атпайбы? Ошо урмат кылыш үчүн кандай амалдарды кылыш керек? Ата энеге жакшылык кылуу, ата энеге мамиле бул Алла Таала Куранда дагы алып келген. Силер өзүң Роббиң өзүңдөн башка эч кимге ибадат кылбоону жана ошондой эле ата энеңе жакшы мамиле кылууну деп Алла Таала ошо Исра сүрөсүндө алып келген да. Сиз менен бизге бул динибизде ата энеге жакшы мамиле кылуу бул фарз. Ата эне кандай эле башка динде болбосун, балким сиз менен бизге башкача катуу сүйлөбөсүн, ар кандай абалда сиз менен биз ата энебизге жакшы мамиле кылуу бул фарз болуп эсептелинет. Бул ушул демек Куранда айтылган Исра сүрөсүндөгү аят, мисалы уф дебегиле, зекибегиле деп атпайбы? Демек ата энебиз кайсыл динде болбосун кызмат кылыш керек, урматташ керек. Эми ата энеге баш ийилинбейт, бир гана ушул Алла Таала өзү Куранда айтып атпайбы? Өзүң менен сен ушундай Куранда келет, ушундай мазмунда өзүң Роббиңден өзүңдүн Роббиңден башка бирөөгө ибадат кылууга мажбурласа, ага баш ийилинбейт. Бирок ошол дүйнө иштеринде алар менен жакшы мамиледе бол деп Алла Субхана Таала Куранда айтат. Мына ошол Куран аяттан келип чыгып, сиз менен биз ар кандай абалда ата энеге жакшы абалда жакшы мамиле кылыштыгыбыз сиз менен бизге зарыл болот да. Ошондой эле сиз менен эгер ата энебиз куфурга, Аллага шерик кошууда же жаман күнөө ишке мажбурласа, же адилетсиздикке мажбурласа, ал нерселерде ата энеге баш ийилбейт. Бирок алар менен ошол мажбурлаган убакта аларга жаман жооп берилбейт, же жийиркилинбейт, же сөгүнбөйт. Балким ошол жакшы мамиледе болуп коет. Жакшы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул ата эне жөнүндө ушул дегеле кандай хадистер бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата эне жөнүндө, ата энени урматтоо туурасында, ата энеге кылган мамиле туурасында пайгамбарыбыз өтө көп мисалдарды, хадистерди айткан. Бир хадис мазмунда келет. Бул ата энеге кылынган мамиле бул Аллага кылынган мамиленин бир күзгүсү да. Себеби Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Өзүнөн кийин эле, өзүнө ибадат кылуудан кийин эле ата энеге жакшылык кылууну катарма-катар койду да Алла Субхана Таалачы. Ошондой эле сиз менен биз бул Куран аяттын маанисинен, түшүнүгүнөн келип чыгып айтсак болот. Бул ата энеге жакшылык кылуу бул өтө чоң ибадаттардан болуп эсептелишине келип чыгып айтсак болот. Жакшы устаз, анан кээ бир сонун балдар бар, баягы талим тарбия алган, исламдан, кыргыздан, же жет атасынан үлгү алган балдар бар. Баягы ата энесинин колун өп, керек болсо бутун өп кызмат кылгандар бар да. Анан ошондой кызмат кылыш үчүн кимдер сабак бериш керек, же кандай талим тарбияларга барыш керек, же лагерлерди кылыш керекпи, же дегеле биздин көрүүчүлөр, ата энелер кандай амалдар жасаш керек? Ата энеге негизинен алып карасак, динибизде ушунчалык
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ошол 24 сааттык жашоону көрсөтүп өткөн да, ошол жашоосунда 23 жылдык жашоосунда бүткүл адамзатка кандай мамиле кылыш керек толук айтып кеткен. Ошондой эле ата энебизге дагы ата энеге ошондуктан сиз менен биз бул ата энеге кандай мамиле кылуу, ата эненин укуктарын, эненин укугун, атанын укугун билүү, үйрөнүүбүз үчүн диний сабактарга барганыбыз эң сонун деп билем, эсептейм менчи. Жакшы. Устаз, анан азыр ушул кээде тилекке каршы ата энеси менен баласы же кызы соттошкондор бар. Оттошкондор бар. Анан ушул ата энесинен тажап, же болбосо аялдын сөзүн угуп, же болбосо ушул картайганда билесем, жаш баладай болуп калат, анан карылар үйүнө алып барып салгандар бар. Ушул бизде исламда эмне дейт? Кандай жооптор бар? Негизи ошол кыргыз элибизде сөз бар го. Кайтар дүйнө дегендейчи. Ошондой эле сиз менен биз бул кайтар дүйнөдө сиз менен биз эгер азыркы учурда ата энебизге кандай мамиле жасай турган болсок, эртең сиз менен бизге ошол мамиле кайтат да. Себеби бул бала сиз менен биздин жарык дүйнөгө келе элек балабыз бул сиз менен биздин ошол белибизден тарбияланат экен да. Ошондуктан азыркы учурда сиз менен биз эмнени тамактанабыз, эмнени жейбиз, кандай жүрүм турумда болобуз, адал арам менен кандай азыктанабыз, ошолорго да өтө чоң маани беришибиз керек да. Сиз менен биз ошол эң эле биринчи ошол жеп аткан кешигибизгечи, жеп аткан нерсебизге ал адалбы арамбы ошол нерсеге маани беришибиз керек. Жеген нерсебизден сиз менен биздин ошол балабыздын келечектеги урпактарыбыздын таалим тарбиясына өтө чоң тиешесин тийгизет. Сонун анан ушу ата энеге кызмат кылуунун пайдасы кандай? Ата энеге кызмат кылуунун пайдасы бул Ушул баягы даратына суу куюп берип, эмне болсо ушу кызмат кылуу эсептелеби же кандай? Ооба, ата энеге кызмат кылуунун пайдалары өтө жашообуздан алып карай турган болсок, өтө көп мындай. Мисалы ошол ата энебиздин даратына суу даярдап, кызматын кылып, бир нерсени көтөрүп барса колунан ала коюп, жана ошол үйдө эле дасторкондо отурганда эле апабызга тапшырып койбостон, аял кишилерге тапшырып койбостон, балким ошолорго жардам берип, ошол колундагы кызматына жардам берүү да, бул ошол ата эненин кызматынан болуп эсептелинет. Демек ошол баягы кышында көмүрлөрүн алып берип, кийим кечек, тамак аш, мындай баягы саякаттатып, баягы ата эне улгайганда жаш баладай болуп калат да. Анан ошол балаңдан жакшы нерсе көрүш үчүн ата энеге кызмат кыл дейт го. Анан кыргыздын сөзү бар, алма сабагын алыс түшпөйт деп. Эмнеге мындай? Ата энеңизге кызмат кылсаңыз, эртең балаңыз сизге кызмат кылат деген сөздө турабы? Ооба. Жогоруда эле айтып өтпөдүкпү, ошол бул дүйнө ошол элибизде бар сөз, элибизде айтылып колдонулуп келип аткан сөз. Бул дүйнө кайтар дүйнө дегендей эле, эгер сиз менен биздин ошол Алла Таала адил зат, адилеттүү зат, сиз менен биз башка бирөөгө ата энебизге кандай кызмат кыла турган болсок, кандай мамиле көрсөтө турган болсок, Алла субхана таала ошол адил деген сыфаты менен ошол сиз менен бизге дагы ошондой мамилени, ошондой акыбалды сиз менен бизге ылайык көрөт. Ата энеге ошол тоң моюн кылуунун зыяндары кимге? Азыркы учурда Ата энени какшатат го, кээ бирлер ошол мындай кечтим дегендер да бар да. Балдарын же башкасын. Бул мен түшүнүгүм, менин оюм боюнча бул көбүнчө ошол ата энени какшатуу, ата энеге моюн сунбоо бул ошол динсиздиктен келип чыгат деп ойлойм. Себеби ошол динден түшүнүк жок, ата эненин акысы, ата эненин укугу, ата эненин акысын билбегендиктен жана анын ата эненин урматтуулугу шариятыбызда, динибизде кандай экенин билбегендиктен ошол ата энеге урматсыздык келип чыгат деп билем. Ата энеге кантип дуа кылыш керек? Ата энеге дуа кылуу маданияты кандай? Дуа кылуунун өтө түрлөрү көп. Мисалы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келген, ар бир фарз намаздан кийин Роббирхумма кама роббаяни сагира. Ал бул ошол ар бир намаздан кийин 3 жолу же 5 жолу же 7 жолу айтсак болот. Өзүбүздүн убактыбызга, өзүбүздүн жүрөгүбүздө ихласыбызга карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дуанын фазилетин ушундай деп айткан. Кимде ким ушул фарз намаздардан кийин ушул дуаны айтып жүрсө, ал ошол ата эненин берген сүтүн актады дегендей жазылат амал китебиндечи. Негизи ата эненин берген ошол эмгегине, ата эненин берген ак сүтүн актай албайбыз, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуанын себебинен ошол актаганга тең көрдү да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам.
Сізді жаштар көріп атат, ел көріп атат. Ошол Суханали устаз ата энеге өзү кантип кызмат кылат? Мындай ыкмалары, методикалары, кайсыл учурларда кызмат кыласыз? Же болбосо мындай телефон менен мисалы мен сени жакшы көрөм деп айтса деле болобу? Ооба, Жакшы албетте. көрөм деп. Биз Дуасын алып, батасын алып. ата энебизге ошол өзүбүз жашообузда кылып кызмат кылып аткан эмебизден, тажрыйбабыздан келип айтсак, ата энебизге кызмат кылып аткан ошол кубантууда мен ар дайым ошол эң эле биринчи ата энеме звонок кылганда биринчи салам менен баштайм. Ассаламу алейкум, ата апам ден соолугун сурап, кубантып, аларды жакшы көрүм. Жана аларга ошол менин жашоомдо ата энебиз сиз менен бизден ушундай кантип кубантабыз десе, сиз менен биздин ошол жашообузда жетишип аткан ийгиликтерибизден эң андан жогорурак даражада ошол сиз менен биздин ошол дүйнө акыретибизди курууда аларга кылып аткан, алар үчүн, ата энебиз үчүн эмнелерди кылып атабыз. Ошол нерселерди ата энебиз угуудан өтө мындай сыймыктанышат жана өздөрү мындай кубанышат экен. Буга мисалы сиз менен биз ошол ата энебизге кылып аткан дуабыз, азыр улуу Рамазан айында мисалы дуалар кабыл боло турган ай, улуу Рамазан айы. Ушул айларда өтө сиз менен биз ушул убакытты пайдаланып, ата энебизге дуа кылып, жана ошол ибадат амалдарыбызды ата энебизге көп мээнет кылып, бул убакытты ганимет билип калышыбыз керек экен. Ата энелерге балдары, кыздары, неберечелер кандай белектерди берсе жакшы болот? Белекти ошол акыбалга карап көрөбүз. Эгер ата эненин эмнени жактырат, анан негизинен көпчүлүк эмеде азыркы учурда ушул белек жөнөкөй эле эмелер ушундай популярный болуп кетти го. Жай намаз берүү, Куран китеп берүү жана диний китептерди берүү, Умурага ажылык алып баруу, төө берүү ошондой эме белектер ошо популярдуу эл арасында көп учураткан эме болуп калды, белек болуп калды. Мен ойлойм, ушул нерселер деле жакшы депчи. Себеби бул сиз менен биздин жашоого келген максатыбызга жеткирүүгө бир себеп. Куран китеп берүү же таспий берүү же ошол жай намаз берүү, ошол дүйнө акыреттик түбөлүктүү жашообузду курууга болгон бир аспап. Демек, ошол баягы урматтуу телегөрүүчүлөр, бири-бириңерге белек бергиле, сүйүүңөр арсын дейт. Ошондуктан кимдин ата энеси бар болсо, батасын алып, бул ата энең сенин бейишиңге тозогуң дейт. Дуасын алып, мына устаз айткандай, белектерден көп бериш керек экен. Анан эң болбой калды дегенде студенттер бар, окуучулар бар, көп чалып ден соолугун сурап туруш керек. Ата энелер картайганда, улгайганда, каарыганда жаш баладай болуп калат экен. Көп сураса, ден соолугун сурап койсо, баягы мындай жетин албай, толкунданып, балам чалды, неберем чалды, кыбырам чалды деп, баланчанын баласы деп, тиги чалды, бу чалды деп сүйүнүп калат. Анан тилекке каршы өкүнүчүбүз азыр ушул Кыргызстанда 21 карылар үйү бар экен. Ошол жерде көпчүлүк 80-85% биздин мусулмандын адамдары олтурат да. Карылар, апалар, аксакалдар, баягы картайганда, каарыганда сый көрө турган учурда ошол жакта отурат. Анан болбой эле дагы деле балам, келиним мени алып кетет деп күтөт экен. Ошондой алып баргандарга кандай насаат, кандай кеңеш айтасыз? Бул туурасында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде бар, Алла Тааланын ыраазычылыгы бул ата эненин ыраазычылыгында, Алланын каары бул ата эненин каарында. Бул хадистен келип чыгып айтсак болот. Сиз менен биз Алланы табууну кааласак, Аллага жетүүнү кааласак, ошол бул дүйнөгө келүүдөн максат бейишке кирүү, акыретибизди куруу, бул нерселерге жеткирүүчү жол бул ата энеге кызмат кылуу, ата эненин ыраазычылыгын табуу деп эсептейбиз. Алла разы болсун. Анан ушул ата эненин кызмат кылуу дегенде ошол дин алымдар болсун, мугалимдер болсун, бул эми Оруз айы, мугалим айы деп атпайлыбы? Ошол ата эне жөнүндө кандай китептер чыгыш керек, же болбосо кандай китептерди окууну сунуштайсыз жаштарга? Негизинен ошол ата эненин укуктары, ата эненин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баянын окусак болот. Ошондой эле азыркы учурда өтө көптөгөн китептер бар. Ата энени урматтоо, ата эненин укугу, ата баланын бири-бирине болгон укуктары туурасында азыр ошол уламаларыбыздын өтө көп чыгарган китептери бар. Ошолордон бир мисал ушул Бактылуу үй бүлө. Бактылуу үй бүлөнү окусак жакшы деп эсептейбиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей Дарак баспа үйүнөн чыккан ошол
бактылуу үй бүлө деген керемет китеп чыгыптыр. Буюрса бул китепти алып окуш керек. Үйлөрдө, мектептерде ушул балдар менен, нерилер менен таалимдерди, сабактарды өткөзсөк, суроо жооп кылып, белектерди берип, анан ушул балдарды окутууда дагы бир жакшы азыр сонун адамдар чыкты. Кыргыздар кыйын элбиз да. Жанагындай белек берип, конкурс кылып, жанагындай айфондорду коюп, жанагындай балдар сүйгөн сонун телефондорду коюп, китептерди окутуп, ушундай иш-чаралар көп болуп атат. Алла ыраазы болсун. Анан негизинен эле ушул китеп окутууда балдарды ушундай ыкмалар менен дагы кандай ыкмалар менен окутсак болот? Баланы ошол жаштыктан окутканыбыз жакшы. Ошол динибизди таанытып, ошол ислам динини, шариятты өкүмдөрүн окутуп, ошол биз ошол балабызды чоңойгондо адилеттүүлүк, ошол баардык тараптан универсалдуу болуштук үчүн ошол баардык инсаны дүйнө бирөөнүн акысына кирбей адам адал арамды ажырата билиштиги үчүн биз ошол жаштыктан эле ошо таалим тарбияны туура беришибизди. Жакшы устаз. Анан азыр бизде укуктар бар. Балдардын укугу, ата эненин укугу. Анан ошол кээде балдардын укугу аябай жакшы окутулат дагы, милдеттери калып кетип атат да. Анан бул кандай сиздин көз карашыңызда, туурабы же туура эмеспи? Бир тараптан баланын эле укуктары каралганы бул бир тараптан караганда бир аз туура эмес болуп калат. Ата эненин укуктары бар. Ата эне себеби бул дүйнөдө эң эле мээримдүү ошол ата эне болуп эсептелинет. Себеби ал ушунчалык ата эне ушунчалык ал кыйынчылыкты, сыноону, оорчулукту билип туруп да 9 ай курсагында көтөрөт, анан соң төрөт. Анан төрөй эле койбостон балким ошол чоңойтот, эмизет, түндөлөрү курбанчылыкка да баласын чоңойтуу үчүнчү. Ошондой курбанчылыктарын эсепке алып карап, ата эненин укуктарын карап койгонубуз жакшы. Мен бир досум айтат, устаз, ушол сен кандай бактылуусуң дейт да. Мен айылга барсам, баягы келип алам деп тосуп алган атам жок дейт. Каймак, сары майды же, уулум деген энем жок дейт. Үйгө барсам баягы үй турат, ата энем жок дейт. Анан мен жаштык кылып турдум дейт, ар бир эненин өзүнүн бир табигый жыты болот. Анан ошол бир көйнөгүн, халатын алып калсам болмок экен, сагынам дейт. Сагынганда ошол жок дегенде көйнөгүн, халатын жыттайт элем деп арзуу, арман кылат да. Анан ошол биздин көрүүчүлөргө, угармандарга жанагы эсиң барда этегиң жап дейт кыргыз. Деги эле ушул ата эненин көзү барын урматтап сыйлаш үчүн кандай насааттарды айтат элеңиз? Эгер устаздарыбыз айтат, уламаларыбыз айтат, эгер сиз менен биздин ата энебиз тирүү, көзү жарык учуру болсо, бул сиз менен биздин өтө чоң бир мүмкүнчүлүгүбүз бар деген себеби. Бул ошол сиз менен биздин бул дүйнөгө жаралган максатыбызга, жана акыретибизди курууга өтө чоң бир мүмкүнчүлүк бар деп эсептейм. Себеби бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтпайбы? 5 эненин таманын астында депчи. Сиз менен бизди 5ке жетектөөчү бул эң жеңил жана сооптуу болгон иш. Эми ата энеге Жакшы устаз, эфирибиз соңуна келди. Бүгүнкү тема ошо ата энени урматтоо дедик. Бул керемет чоң тема. Мындай киришүү эле болгондой болду, бир жыйынтыктап бериңиз. Ороз айында өзгөчө көп белектерди бериш керек, көңүлүн алыш керек. Тарынтып калса жазыш керек. Тарынтып калса ошол анын тарынуусун жоюш керек. Кечирим сурап, ошол Алладан кечирим сурап, ата энебиздин бул ороз айында Алла Таала Кур'ан Каримде айтат, ошол амалдардын сообуну азуафа музаафа. Ошо эселетип көбөйтүп беребиз депчи. Ошондуктан сиз менен биз бул улуу Рамазан айында болушунча убактыбызды ошол ибадатка, ата энебизге кызмат кылууга, сооптуу иштерге ажыратканыбыз жакшы деп эсептейм. Алла ыраазы болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү ушул орозодо 30 күн теледолбоору буюрса ата энени урматтоо жөнүндө сөз кылдык. Кимдин ата энеси бар болсо, буюрса белектерден көп бериңиздер. Алардын дубасын алыш керек. Бул ыйык Рамазан баарыбызга кийинки айга күнгө жетебизби, аны Кудай билет. Демек, бул ата эне табыл кыз. Сизди 9 ай көтөрдү, ак сүтүн берди. Демек, ата энелерибиздин дубасы кабыл болсун, ата энелер оорубасын. Ооруп жаткан ата энелер болсо, Кудай Таала ден соолук шифа берсин деп бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, жакшылыгы сиздер менен болсун.